Борбор кала Бишкекте Сантехлюкс компаниясы жергиликтүү жана эл аралык курулуш компанияларынын башын бириктирген форум өткөрдү. Анда курулуш тармагындагы алдыңкы адистер жана курулуш компанияларынын өкүлдөрү бир аянтчага чогулуп, тажрыйба алмашуу менен бирге Сантехлюкс компаниясынын ишмердүүлүгүнө баа беришти. Аталган компания рынокко жаңыча көз карашты сунуштоо менен бирге заманбап жана сапаттуу жабдыктарды жайылтууну көздөйт. Азыркы биздин өтүп жаткан жыйынтыкта биз бардык строительный компанияларды чакырдык. Эмнеге дегенде бизде азыркы учурда аябай жаңы новшестволор болуп атат. Бул деген сантехника, отопление, канализация жөнүндө именно Кыргызстанга алып келе турган жаңы технологияларыбыз бар. Ошол жөнүндө азыркы маарекебиз өтүп жатат. Жогоруда айтылгандай форумга Россия, Кытай, Индия жана Түркмөнстандан келген атактуу компания өкүлдөрү өнөктөштүктү алга жылдыруу менен бирге жергиликтүүлөр менен иштешүүнү көздөшүүдө. Сантехлюкстун беречегин айта кетсек, жакын арада мына азыр Кыргызстаныбыз өнүгүп жатпайбы? Именно өнүгүп жаткан жактан биздин компаниябыз дагы өнүгүп жатат. Элге эң эле маанилүү болгон ресурс суу, жылуулук, ошолорду качественно жагынан жеткирип бере турган максатыбыз элге мындай ыңгайлуу болсун, арзан болсун деген максаттар бар. Негизги партнерлорубуз бул Ламин, российский производитель полипропиленовых труб и канализации, Хайер, Кытай, мировой бренд. Ошол Хайердин дагы представители Кыргызстан боюнча биз болобуз. Жаңы инновациялык сантехниканы жайылтууну көздөө менен бирге жылытуу, суу жана канализация системалары үчүн талаптагыдай мүмкүнчүлүккө жол ачкан форумда ондогон сунуш пикирлер жана кызматташтык тууралуу макулдашуулар болуп өттү. Бакытбек Болсонов, Гүлчара Казымкулов, Азия ТВ, Бишкек.